эс тарткандан бери эсиде ишелде берет эле сиздин аркаңыздан колдоочулар колдоп эле кечеги шайлоодо да парламент шайлоодо бүтүн Кыргызстан деп ошо өзүнүн машиналары менен алып барып 2,5 saat өчүрүпкө туруп шайладып ушу биздин эң каалообуз Кудай кааласа президент болуп калсаңыз бизди ушундай мед кызматкерлерине шарттарды түзүп берсеңиз албетте өзүнүн мекеме барып кызматыңызды Мирлан жашыңыз канча? 31. Мен сүйлөгөн сөздөрдү угуп атсаңар, көрүп атсаңар, дарыгерлер, мугалимдер, маданият кызматкерлери, анан жактоочулар, адвокаттар. Ушул төрт кесип ээлеринин айлыктары көтөрүлмөй үчүн мамлекет цивилизациялык мамлекет боло албайт. Башындык ташкы уксандар ажырайбыз. Ошол дарыгер, мугалим, маданият кызматкери, адвокат. Эң көп бийик чоң айлык алгандар ушулар болушат. Ошондо өлкөнүн келечеги болот. Ансыз өлкөнүн келечеги болот. Себеп жакшы тажрыйба, жакшы кесип алган киши эч кайсы мамлекетти билет. Аны берет мугалим. Ден соолугу бекем болбогон коом бактылуу болот. Ден соолугу бекем болгон дагы маданияты жок өлкө эч качан башка өлкөлөрдүн алдында башын көтөрө албайт. Аны жасаган маданият. Адамдын укугун коргобогон, адамдын укугун сыйлаган өлкө цивилизациялык өлкөгө карай айланат. Укугун коргойт оңдой. Мына ушундай жөнөкөй эле логика. Енді программа ал бол деген нәрсе айтады да платформаңыз қандай? Платформа адам бол. Адам бол. Адамға адамша маңызы болады. Адам өзінің адам екендігін сезу. Адам башқа біреуге қор болды, ошол қорды жашайды. Анан башқа платформа не керек? Ошо айтпайын дедім де ушундай сөздөрдү себептен коргойдой болуп, кайдасы сайрайт да ушундай сөздөрдү кайтабыз. Баарын айтабыз. Анан айтпай кетип калсаң айтасың, суроого жооп бербей кетип калды. Ушундай жакшы жигиттер, Кудай колдосун, аманчылык болсун. Ушул мезгилге чейин күтүп отурдум албетте. Сегизге чейин тарап келип көп коллектив болгон күтүп отурлар. Анан көп баягы бала чага семьялар да шашылган. Үстүндө да кыздарда койбойт. Соңку сөз, соңку суроо бермейинче койбойт. Ошондой Алла насип кылган болсо бир жакшылыктарга келгенде дагы жолугабыз. Келгиле баарыбыз жоопкерчиликти бири-бирибизди сезели, жакшылык болсун, амандык болсун, жакшылыктарды умуш кылабыз. Кудай кааласа жакшы күндөрдү алып. Мага суроо бар. Мен бир сөзүм дагы алайын дагы. Мен келечегим кечээ Кыргызстандан келет Бишкекте немеге анализ тапшырып жатканда балам менен сиз эсиңиздеби, билбейм. Балам менен очутке турса, сиз алдыда турган экенсиз очутте. Сен балама көрүп, балам өткөзүп койгон экенсиз да, балам менен экенсиң, кыйналыктасың, ал депчи. Мен ошоңузга ыраазычылык билдирейин дедим. Бүгүн уже келди да, кечектен кыса келди. Анан мен сизге жалаң ишиңизге ийгилик каалайм. Эсимде. Ошо ыраазычылыгымды билдирип коеюн деген атайын. Сиздин келинчегиңиз. Менин келинчегим. Бул дагы кадырлуу эмеси, эки адам көрүшпөйт, эки тоо көрүшпөйт, адам көрүшөт дегендей. Бул жакшылыкты айтып жакшы. Анан сизге ийгилик. Биз сизди чындыгында эс тарткандан бери сизди колдоп келебиз. Эми кыргыздардын келечегин, кыргыз элинин келечегин азыр эми аттуу баштуулардан сиз менен жана баягы Нуржит Кадырбек экөөңүз өтө гана көрөбүз. Эми калгандарын билбейбиз, эми кандай болуп жатат. Эми ар кимдин өзүнүн репутациясы бар, ар кимдин өзүнүн жолу бар. Эми келечекте көргөн жакшы, сизди ушу биздин Кыргызстанда президент болуп, эл башы болуп. Ал менин максат иш дарыгерибиз менен. Сиздердин колуңарда ошол керектүү кычкач болбосо, көзүм жетип турат да кандай ударлаш керек. Бирок жок да, ийне жок, кычкач жок, кымчоолу жок, ошондойлор жок болсо дарылай албайсың. Мен дагы ошо сиздер сыяктуу көрүп турам, ооруп атам. Мен дарылаш, акылым жетип турат, көзүм жетип турат, бирок колумда сиздердегидей болгон
kural yok da, asbap yok. Ушундай сыяктуу болот. Бул бийликке барыш мен үчүн бул максат эмес. Бул рахат эмес. Мен түшүнүп турам. Бул өтө оор. Ай, алтай, аябай сөгөсүң. Кыйратам дедиле, жеткирем дедиле дегенде. Ошол барлык нерсени көзүнүн ордуна алып, колуна алып, анан жана келинчегиңиз жолдой тутканыңызда эң жаман чыдабай кеткен нерсе ошол. Баланы көтөрүп турган менен көргөндөр. 10 киши болсо деле мен өткөрүп баласы болсун. Анан ыйлап аткан баланы көрө албайм, көзүнөн жаш калган. Жакшылык болсун, келинчегиңизге дагы Аллах өмүр берсин, балаңызга өмүр берсин, жакшы күндөрдө жолугушалы. Ийгилик, Сізге рахмат. келешекке дагы аттанып жолуңуз ачык болсун. Бизге убакыт кичине бөлдүңүз, ыраазыбыз баардыгыбыз, коллективдин атынан дагы не дейбиз, жолуңуз ачык болсун. Биз да сизди колдогон. Кудайым буйруса, жакшы күндөрдө кездешебиз. Эми үмүтүбүз чоң, ошол эле баардыгы Кыргызстан өзү бар жакшы өзү жерде иштеген жакшы го. Ошол күндөрдү баарыбызга насип эткен болсун. Эч кимдин көз жашы көтөрүп жердин аркасында. Күлүп жайлап өз жерибизге барган насип. Рұқсат берсе, сендерге бір өткіш болсын. Отсаңыз сіз ма.